Чолпон ата автовокзалы туризмдин жүзү ушундай болбошу керек эле. Бул Чолпон атадай популярдуу шаарда туристтер эң көп келе турган жерде автовокзал кандай абалда экенине кызыктык. Бирок автовокзалдын ичи толугу менен коммерциялык дүкөндөргө жана ишканаларга айланып кеткен. Билет кассасы болсо жолдун жээгинде күндүн ысыгында турган бир контейнер экен. Эл күнгө какталып чаңда турушат, жанынан унаалар өтөт, туристтер, улгайгандар, балалуу үй-бүлөлөр баары ушул жерде. Бул элге меймандарга карата болгон кайдыгерчиликпи? Ушул жерде ошону менен биргеликте суротулат. Эмне үчүн автовокзалдын ичинен жок дегенде бир бөлмө бөлүп беришкен эмес. Акча тапкан бизнес үчүн орун табылат, ал эми эл үчүн жокпу? Хижама. Автобекетке тиешеңиздер жок сиздер да? Бул жөн гана кайдыгерчилик эмес, бул биздин мамлекеттин элесин, меймандостугун көрсөтүүчү маанилүү жер. Анткени туристтер биринчи көргөн жайы ушундай болсо, элестетиңиз, аларда кандай ой калат. Чолпон ата Кыргызстандын жүзү, мындай көрүнүшкө биз жол бербешибиз керек. Эгерде үнүбүз жетсин десеңиз, ушул видеону бөлүшүп коюңуз. Мүмкүн ушул чакырык тиешелүү адамдарга көңүлүн бурат. Ал эми толук видеону Чекит YouTube каналынан көрө аласыздар.